Саламатсызбы кадырман теле көрүүчү, назарыңызда адаттагыдай эле бүгүн кайрадан таңкы регион бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Амансыздарбы? Кызматыңыздарда болсо кызыңыздар Жазгүл Кудайбердиева 1 саат бою бүгүн пайдалуу, кызыктуу маек курууга аракет жасайм. Негизи азыр 21-кылым онлайндын заманы деп баарыбыз эле социалдык тармактардан угуп, көрүп келе жатабыз. Аны менен катар эле онлайнда үйдө отуруп эле бала чакаңды карап эле ошол эле учурда айрыкча айымдар, үй бүлөлүү айымдар кирин жууп, тамагын жасап, нанын бышырып эле акча тапса болот деген сөздү угуп эле келебиз. Бир чети ишенебиз, бир чети ишенбейбиз. Бүгүн мына ушул суроолорго чындап эле үйдө отуруп эле айымдар акча тапса болобу деген суроого жооп алуу үчүн биз атайын бүгүн студияга конокторду чакырдык. Анда эмесе бүгүнкү коноктор менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Продюсер эксперти Махабат Мурзабекова, ошондой эле роп менеджер Назгүл Зиябекова, дагы бир коногубуз бар, Элеонора Чалабаева, куратор болуп эмгектенет. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кош келиптирсиздер. Кош көрдүк. Атайын студияга көлдөн бери келгендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Убактыңыздарды коротуп, мына ушундай жаркылдап, жазда сон болуп кийинип, анан маанайыңыздарды дагы көтөрүп атайын студияга келип бергендигиңиздер үчүн адегенде ыраазычылык билдирем. Эми Махабат айым, эң биринчи суроом төмөнкүчө. Негизи көпчүлүк ойлошот да, продюсер бул ырчыларга керек. Продюсер бул баягы өзүн белгилүү кылууну каалаган инсандарга керек деген түшүнүктөр бар. Негизи онлайндагы продюсер эмне иш аткарат? Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен дагы бир жолу. Бул продюсер көпчүлүк эле ойлошот, ошо сиз айткандай ырчыларга эле керек деп. Жок, эксперттерге дагы керек. Азыр футблогерлер чыгып атат, блогерлер чыгып атат, онлайнда дагы аябай продюсер мындайча айтканда актуальный болот. Ал продюсерлик эксперт, жаңы чыгып аткан эксперттерди, курсу бар эксперттерди алып чыгат онлайнга. Негизичи аябай азыр актуальный. Биз ошо менен эле кошо биз сатуу менеджерликтерди окутуп атабыз, өзүбүз курс ачыпчы. Ошондо дагы эксперттер көбүнчө эле өзүнүн курстары бар, чыга албайт онлайнга. Кантип чыгышат, ошолордун баарын билишпейт, ошонун баарын продюсер чыгарат. А мен азыркы учурда эксперт да, продюсер да болуп иштеп атам. Ушундай чыга албай аткан айымдарды онлайнга чыгарып, андан сырткары сатуу менеджерлерди окутуп, үйдө отурган эле айымдарды, декреттеги айымдарды эле окутуп атабыз. Биз окутканда сразу эле 10 күн окутабыз дагы 5 күн практика кылдырабыз. Ол практика учурунда биз кайра аларга зарплата төлөп беребиз. Мындайча айтканда 10%тен зарплата төлөп беребиз. Неме кылганда курсунун акчасын ошо практикада эле чыгарып алса болот. Сонун экен. Анан негизи Махабат айым, онлайндагы эксперт деген ким? Биз кимдерди эксперт дейбиз онлайнда? Онлайндагы эксперт деген мисалы үчүн курсу бар айымдар, мырзалар курс чыгарган. Мен бир эле сатуу менеджерлик курсун эмес, мен SMM таргет курсун окутам. Андан сырткары фуд-блогерлик, кондитерде дагымын. Ошо кондитерде дагы мен онлайн курстарым бар. Өзүм курс чыгарам, курс тартып, ошолор эксперт болуп аталат. Анан көпчүлүк эле айымдарыбыз курстарын тартып алат дагы чыгара албайт да онлайнга. Продюсер аркылуу чыгарат аны. Аны эксперт негизи курсу бар айым мырзаларыбыз. Эгерде дарыгер болсо, фуд-блогер болсо, чач тарач болсо, балким сулуулук салонунда иштеген, тырмак жасаган, же болбосо каш боёгон, кирпик жасаган айымдар болсо, мына ушундай айымдар дагы баягы күчтүү дарыгер, бирок онлайнга чыга албай жатса, бул адамды көтөрүп жеке брендин көтөрүп туруп, аны онлайнга чыгарып берген инсан бул продюсер болот. Мына ушундай экен. Эми роп менеджер деген эмне негизи? Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Роп менеджер дегенде бул жерде жалпы менеджерлердин үстүнөн команда башчы деп аталат. Команда башчы бул жалпы менеджерлер, мисалы бир группада 25-30 менеджер болсо, ошонун үстүнөн баарынан жоопкерчиликти мойнуна алып продюсерге мындайча айтканда кызматчы да. Продюсердин жардамчысы. Жардамчысы болуп калат экен да. Сиздер мисалы сатуу менеджерлигин окутасыздар, анан ошол окутууну сиз жүргүзөсүз же сиз башкарып карап берип турасыз? Биз окутуп туруп, куратор карап турат аларды, баарын куратор карагандан кийин, баары даяр болгондон кийин ропко өткөзүп берет куратор. Биз жумуш менен да камсыз кылабыз өзүбүз. Бир эле окутуп койбостон айымдарды жумушка да алып калабыз. Ошондо бунун колуна келишет. Запускты бийик көтөрүү
менин колумда да. Эгерде мен дарыгер болсом, же болбосо менин сулуулук салонум бар, кардарым аз болуп аткан болсо, Махабат айымга кайрылсам, андан аркы жумушту сатуусун мен мисалы кардарларымды көбөйтүү сиздин колуңузда болобу ошондо? Ооба. Командасы менен ушул көтөрөт. Элеонора айымга сурай берейин, сатуу менеджери эмне иш кылат? Сатуу менеджерлери бул онлайнга келишет да, сатуу менеджер болуп иштейм деп келишкенде биз аларды окутуп, даярдап, бардыгын от үйдө үйрөтөбүз дагы, өзүбүздүн командабыз менен иш менен камсыз кылабыз. Сатуу менеджерлери ошол онлайндагы курстарды адамдарга предлагать этип, биз номерлерди өзүбүз беребиз да, таргет кетирип, продюсерибиз лидтерди алып келет. Лид деген бул ошо биздин кардардын номерлери. Анан ошолорду биз группага таштайбыз, анан менеджерлер алып, ошолорго байланышып сатат да, курстарыбызды саткан. Ошол менеджерлердин иши болуп калат. Эгерде мен байыр болсом, бир байырлыкты үйрөткөн курс ачкан болсом да, анан таргет кетирдим. Мындайча айтканда, Инстаграмга акы төлөп, просмотрду көбөйтүп, киши көп келе турган, сатуусун көбөйтө турган таргетти кетирдим. Анан канча сом, каякта катышат элем деп таргет аркылуу жазган кишилерди сиздер алар менен сүйлөшүп, сатууну сиздер жасайсыздар. Ошол номерлерди биздин иш башкаруучубуз болот, ал группаларга таркатып берет. Менеджерлер номерлерди алабыз дагы, ошолор менен байланышып, маалыматтарыбызды берип каттай беребиз да. Негизи эме деп калышат го, онлайнда көп жылдан бери эле жүрөм, анан же товарымды, же кызматымды канча сом деп сурайт дагы, андан ары албайт деп калышат го, сата албайм деп. Демек алардын сатуу менеджери ошолорго үйрөтөбүз биз, ошолордун көйгөйүн козгоп, каршылыгын жаап, чечим берип, анан кийин бардыгына даярдап туруп, анан кийин каттап коебуз да. Ошолор менеджердин иши болот. Канча сом мен жазылат элем деп эле андан ары жок болуп кетпей, сөзсүз сатып ала сөзсүз түрдө турган. кармап калабыз да, ошол клиент келген кардарды кармап калабыз дагы, ошол көйгөйүн чечим берип туруп каттап коебуз. Ошол менеджерлердин иши. Эң биринчи главный курстун баалуулугун даана билгизе бериш керек да. Баалуулук даана так жетсе, курстун баалуулугу кардарлар өздөрү кайра бүгүн кайтарым байланышып бербесе, эртеси күнү сөзсүз берет да. Мен постоянно командама айтып келем да, негизи чындыкты айткыла, болгон нерсени айткыла, болгон нерсе менен саткыла. Эптеп эле каттап калыш эмес бул жерде. Кандай окутабыз, кандай билим беребиз, кантип кирешелерге силер өзүңөрдүн жашооңордон айткыла. Силер кирешеге канчадан чыгып атасыңар күнүнө, ошолорду айтып туруп анан каттагыла деп айтам да, постоянно. Чындыкты айтып катташат, ошон үчүн лидтерибиз тез кармалабы, кардарларыбыз мындай неме болот да. Чындыкты айткан үчүн бизге акчасы да жугумдуу, баягы биз дагы сүйүнөбүз, кардар дагы сүйүнөт. Мындайча айтканда, ал кирешеге чыгат, үйдө отуруп эле айымдарыбыз. Мисалы сиздер көлдө отуруп эле онлайндан акча таап атасыздар, анан кээ бир учурда Борбор калаага, Бишкекке келип иш чараларды өткөрүп атасыздар. Бүгүн как раз иш чарабыз бар болчу. Кандай иш чара өткөрдүңүздөр? Бүгүн сертификат тапшыруу аземибиз бар болчу. Грамоталарды Командаларыбызга жолуктуп, бул кызыбыз Жалал абадтан келди атай. Аксыдан келип атам. Рок менеджерибиз. Биз да мындай буга чейин жолуккан эмеспиз. Бүгүн көрүшүп атабыз биринчи жолу. Бирок чогуу команда менен иштейсиз. Иштеп эле телефон аркылуу иштеп жүргөнбүз онлайн эле. Куратор менен да бүгүн жолугушуп атам. Сиз кайсыл жактан келдиңиз? Мен Бишкектен. Бишкектен. Демек онлайнда иштөөдө сен бириң Аксыда болосуңбу, Көлдө болосуңбу, Бишкекте болосуңбу, айырмасы жок, телефон аркылуу эле чогуу команда болуп иштеп, чогуу акча тапса болот экен, Сөзсүз баары Бишкекте же баары бир жерде же Баткенде же Ошто болуунун кереги жок экен. Жок. Анан көпчүлүк ойлоп калышат да, мен Бишкекте жашабайм да, Бишкекте болсом мен деле ушинтип иштемекмин, мен деле курс сатмакмын дешет да. Ушундай айымдар дагы сиздерге келеби? Мен региондонмун да, мен деле жасай аламбы деп. Назгүл айтып коюш ошол жөнүндө. Албетте ооба. Бул жерде кайсыл жерде болбосун, хот Москвада болбосун, хот Кыргызстанда болбосун, баардык жакта эле болбосун, онлайн тармакта иштей берсе болот. Анан Махабат айым, чындап эле ушул сиздин сатуу менеджерликке окуткан курсуңуздан окуп, айылда туруп эле акча таап атышабы негизи, чынбы? Чындап келгенде Назгүл Мына мен мисалы айта кетчү нерсе, мен айылда эле турам, кайын журт менен. 3 баланын энесимин колунда элем бар. Ошону караганча эле, үй жумушун кылганча эле, кайын журттун кызматын кылганча кирешеге чыгып жатам, Кудайга шүгүр. Эң биринчи Махабат Мырзабековна айымга чоң таазим жана ыраазычылык.
Алла ыраазы болсун, үй бүлөлүк бакыт, ден соолук каалайм. Эң ушул убакка чейин мен августтан баштап Айжан Азкомбагыздын третий курсунда да окуп келдим. Ал жактан да кирешеге чыга алган жокмун. Андан кийин Айпери Абдрасумова айымдан дагы авиабилет курсуна окуп, ал жактан Билет сата албадыңыз. ал жактан да сатып алган жокмун, киреше булган чындыгында чыга алган жокмун. Андан кийин байырлык курсунда окуп көрдүм. Товардагы сатуу сиздики эмес экен. Ооба, бар жогун эле окуп көрүп, акырында ушу акыркы точка ушул Махабат Мырзабековнага окуп көрөйүн. Ушудан тыйынак чыкса окуп кетем, дальше иштеп болбосо токтотом деп өзүмө жыйынтык койдум. Башында кайын журтка айткан эмесмин, жолдошума дагы айткан эмесмин. Мырзабекова Махабат айымга катталып, окууну бүттүм, Кудайга шүгүр аяктап, андан кийин бир жумадан кийин роп менеджер болуп активно иштеп, команда башчы болуп шайланып, ошолтон баштап 5 айдан бери иштеп келатам. Шүгүр. Демек кирешеге чыкканда гана айтты да кайын журтуна. Кирешеге чыгып, буйруса анан айтып бар жогу. Азыр эме кайын журттун баарысы колдоп турат. Негизи айтып калышат го, мен онлайнда сатып албаган курсум калган жок. Баарын сатып алдым, бирок такыр кирешеге чыккан жокмун деп сиз сыяктуу болуп, көргөн курсун окуйт, бирок акча таба албайт да. Демек өзүнүкүн тапканга чейин окуй бериш керекпи? Негизи бардык курска окуганың сатуу менеджерлик курсун, сатуунун жолун билбесең эч кандай киреше булганына чыга албайсың. Эң биринчи сатуу менеджерлик сөзсүз керек. Кайсыл курска окуган, кайсыл кирешеңи баштабаган, эң биринчи сатуу менеджерлик курсуна окуп, сатуунун жолдорун билсеңер, офлайн болобу, онлайн болобу, кайсыл жерде болбосун, иштей берсеңиздер болот. Киреше булганына сөзсүз чыгарсыздар. Элеонор айым, сиз кантип келип калдыңыз онлайнга? Мен дагы онлайнга келгениме 1 жылдай болуп калды. Ошо сатуу менеджерин окуп, ушудан да өзүм сынап көрөйүн деп, анан окуп калдым. Окуп азыр жакшы кирешеге чыгып отурам мен да. Сиз дагы Махабат айымдын окуучусузбу? Мен да Махабат айым. Өзүм окутуп, өзүм буларга жумуш берип, өзүм командада алып калгам. Сатуу менеджерлери айына минимум канча сомдон максимум канча сомго чейин үйдө отуруп акча таба алышат? Ачыгын Аз дегенде канча, көп дегенде канчага чейин акча табышат дегеним да. Аракетиңизге жараша. 99% аракет, 1% бизден да. Өзүңөр канча табасың? Ачыгын эле айтайынбы? Күнүнө жакшы аракет кылсаңыз 1,5 миңден 3 миң сомго чейин кирешеге чыгасыздар. Биз күндүксүн күндө беребиз, күндө эсептеп. Айына эмес, күн сайын акчалар төлөп турасыз. Күндө кечкисин как положено зарплата. Бизде өзгөчөлүгү башка курстарда көп эле, мисалы 10%, 12% төлөйт да, бизде Махабат Мырзабековнага 20% төлөп берет. И плюс актив көрсөтсөңүз да 5% дагы кошумчасы бонус берет. Бонус катары да бар, ал жагда плюс. Андан тышкары бул жерде күнүгүсүн күндө алабыз, Кудайга шүгүр. Демек сатуу менеджерликке окусаң, үйдө отуруп эле күнүнө жок дегенде 1000 сомдон 3000 сомго чейин акча тапсаң болот экен. Ал учурда балаң каралуу, кириң жуулуу, тамагың бышат, наның жабат, кайын журтуң наразы болбойт эгерде сиз сыяктуу болуп кайната кайненесинин колунда жашагандар болсо, Көп эле айымдарыбыз онлайндан иштей албайбыз деп келишет. Курска катталганда башында эптөө эле памперске акча чыгарып алсак, анан кийин үйгө продуктуга акча чыгарып алсак деп келет да. Биз сабак учурунда айтабыз, ниетти жакшы койгула, Аллах Тааланын казынасы кенен, канча сурасаңар ошончо берет деп. Кийин уже иштей башташат да 400-500 сомду тоготпой калышат. Баягы памперске деп эле келген немелерибиз көбүрөөк иштей баштайт да. Назгүл деле башында биринчи практикада 74 сом алган. Бирок ошого деле ушул кыз аябай ыраазы болгон да, мен 74 сом онлайндан таптым депчи. Андан кийин уже бара-бара бунун немеси көтөрүлө баштады. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Анан көпчүлүк эле кыздарыбыз онлайнда иштегенге ишенбей келишет. Кантип иштешет, кандай кылышат, ишенбедик эле, силерден чындап эле иштеп атабыз го деп практика учурунда эле бизди иштей башташат да. Ошондо көпчүлүгү неме кылышат. Ишенип башташат. Эленора, сен ишендиң беле кача башында? Ишенгем, ишенип эле келгем өзүм анализдеп. Бизде өзгөчөлүктүн эң айырмасы, бизде бир гана менеджер эле болуп калбайсыздар да. Бизде дагы Махабат Мырзабековна көтөрмөлөйт. Давай алтыным, иштегиниң, аракет кылганың, өсөсүң, өнүгөсүң депчи. Роп менеджер болосуздар, андан кийин эксперт болосуздар, андан кийин дагы дальше кете берет. Мына Кудайга шүгүр, мен 5 айда эле тарбиялап, өстүрүп, роп менеджер кылып, жана эксперт дагы кылып
дайындап уже дагы бир ушул жерде кошумча кошуп кетейин. Биз командада бир эле менеджер кылып эле ошо өзүбүзгө эле иштете бербейбиз да. Жакшы биздин командабызды жакшы иштеп, биздин командабызды көтөрүп атса, биз аны роп менеджер кылып көтөрөбүз. Роп менеджерден да жакшы иштеп өзүн көрсөтүп атса, эксперт кылып биз ага курс окутуп, курс даярлап чыкканга продюсерлик кылып менин көзөмөлүмдө алар курс алып чыгышат. Ошентип көтөрмөлөп кете беребиз да, онлайнга сүдүрөп кетебиз. Сен окудуң, акчасын төлөдүң деп менеджерлик курстардын акчасын алып алып эле билим берип эле кетирбейбиз. Биз аларды окутабыз, практика кылдырабыз, өзүбүздүн командага алып калабыз, командадан дагы көтөрө беребиз. Анан көпчүлүгү эле ишенбейт, бирок чындап эле ошолордун баары биз мындай неме жүзүндө кылабыз да, кадимкидей эле. Мынакей урматтуу телекөрүүчү, эгерде сиз дагы экран артында туруп анан чындап эле телефонду кармап алып эле онлайндан акча тапса болобу, товар сатпай, баягы чыгаша жасабай деп ишенбей жаткан болсоңуз, Назгүл айым эң алгач 74 сом тапкан экен. Азыр 1,5 миң сомдон 3 миң сомго чейин күнүнө акча табат экен. Демек, бул реалдуу чындык экен. Анан эми ошол көпчүлүгүнүн сиздер айткандай мейли курсу жок болсо дагы сөз түрдө же товары болот, же ар кандай онлайнда кызмат көрсөтөт. Анан кардар таба албай жаткандарынын эң негизги көйгөйү эмне болуп атат? Эмне үчүн ошол онлайндан кардар келбей жатат? Биринчиден алар сатууну билишпейт. Сатуунун жолдорун онлайн, офлайн. Офлайнда сатууну көрүп туруп сатышат, а онлайнда бизде көрбөй туруп алып атышпайбы? Кардарыбыз бизде эмне товар экенин да көрбөй атышат, даже өзүбүздү көрбөй атпайбы? Ошон сатуунун жолдорун үйрөнүш керек, андан сырткары баалуулугун жеткизе билиш керек. Канча убакыт окуйбуз, мисалы сатуу менеджерлик окуганда канча убакыт окутулат? 15 күн окутулат, 5 күн практикага чыгат, андан кийин экзамен тапшырышат дагы, менеджерлик статусуна ээ болуп, анан иштей беришет. Экзамен да тапшырабы? Экзамен сөзсүз түрдө тапшырышат. Экзамен кандай болот? Биз 3 жолу, мисалы үчүн биринчисинде тапшыра албай калды. Биздин командага, бизден башка эксперттер да, менеджерлер сурайт да, силерде күчтүү менеджерлер чыгат эле, бизге менеджериңерден бергилечи деп. Биз ошолорго да уят болуп калбаш үчүн ал кыздарды экзамен алабыз кадимкидей. Анан бир экзаменден кулады, 3 жолу ага неме беребиз. Окутканычы, даярланган 3 жолу шанс беребиз, 3 жолу уже өтпөдү, кайра башынан курска алар окуп кетишет, кайра окушат кийинки курска, потокко. Ал качан даяр болгондо гана биз жумушка алып, анан башка эксперттерге дагы бергенге болот. Анага чейин биз экзаменден өтпөсө, башка экспертке шарт этип окудуң, убактың бүттү деп неме кылып салбайбыз. Кайрадан окутабыз, кайрадан экзамен алабыз. Ошо бир эле адам менен кайра иштеше беребиз. Эгерде сатуу менеджерликти окуп бүткөндөр сиздерден окуса, кайра каяктан жумуш табам, кимге сатуу менеджери болом деп издебейт экен. Издебейт. Биз өзүбүз жумуштап беребиз. Неме бир убакта 2 эксперт менен иштешүүнү дагы биз окуу учурунда үйрөтөбүз. Андан сырткары бизге ошо эксперттер келип атканда кыздарды дагы беребиз. Биз менен деле иштей бер, тиги менен деле иштей бер деп, эки жак менен деле иштесең кирешең көтөрүлөт деп ошолордон бери айтабыз. Менин бир таанышым кайсыл бир курсту сурап коюптур да, кызыгып эле жөн элечи. Жөн эле сурап коюптур да, анан бир күн мага айтат да, мен ошонун курсун кантип сатып алганды билбей калдым. Сатуу менеджерлери мага бири чалып, бири жазып атып, анан аягында кантип сатып алганымды билбейм дейт да. Анан ошол курстун сатып алып, психологиялык сабакта, анан окуп жүрүп эле, анан кайра ал дагы сатуу менеджерликти окуптур да. Эмне үчүн окудуң десем, себеби мен башыма айланып эле курс сатып алдым да. Демек мен деле ошентип сатсам болот экен, анын үчүн иштеш керек экен да деп баягы курс сатып алдым дейт да. Ошол сыяктуу эле, демек жөн эле кээ бир адамдар сурап койсо, кызыгып эле менин таанышымдай болупту. Бул эмне деген курс болот экен деп сурап койсо эле, башы айланып кантип сатып алганын билбей калган менеджерлер иштеш керек экен да. Кызыктырып, баалуулуктарды жеткизип, ушундай сонун кылып айтышат. Голосторун да 2-3 кылып өзгөртүп биздин кыздарыбыз. Голостор үндөрүн өзгөртөт экен. Мен анда сизге жаздым, Назгүл айым, саламатсызбы, курс канча сом деп жаздым да. Анан сиз менен кантип иштешесиз? Саламатсыздарбы? Курс боюнча кайрылуу, мисалы мастер-класс дейин, саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен мастер-класс 604 рецептке билдирүү калтырган экенсиз. Кош келипсиздер. Атыңыздар ким болот? Кандай рецептке? 604 рецепт. Мастер-класс.
Бул тамак боюнча айтып атат. Сатуу менеджерлик боюнча айтанда. Сатуу менеджерлик, Саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен онлайн тармакка кош келипсиздер. Үйдө отуруп эле онлайн тармакта иштегиңиздер келеби? Алгач таанышып алалы. Атыңыздар ким болот? Сон. Эгерде фудблогерлер азыр көп да, атайын сабактарын тартып алган, сонун рецепттерди билет, тартып алган, бирок сата албайт. Демек, сатуу менеджери бар болсо, сиздер сыяктуу болуп, анан мен мисалы фудблогер болсом, сонун тамактарды бышырсам, же болбосо бышырыктарды, таттууларды, тортторду бышырганды билип, бирок курсумду сата албай жатсам, же жон гана баягы марекелерге, тойлорго сонун чоң тортторду заказга жасап бергим келет, бирок кардар таба албай жатсам, анын артында сиз иштешиңиз керек экен, туурабы? Туура түшүндүмбү? Ооба. Анан эми Махабат айым, сиз бир гана сатуу менеджерликти эмес, ошол таттууларды бышырганды дагы үйрөтөсүз да, бул боюнча дагы айтып бересизби? Мен таттууларды бышырганды бул Москвадан окуп келгем. Будан 15 жыл болуп калды окшойт меники таттууларда жүргөнүмө. Ошол жактан баштап эле мен Москвадан эле ал жакты офлайн үйрөтүп келгем Москвада. 6-7 кыз алып эле торторду кантип жасайт, ошолордун баарын үйрөтүп келем. Бул жакка келип деле неме кылып атам. Азыр майда дагы ошо офлайн курс ачам торттор жөнүндө. Жалаң тартууларды үйрөткөнгө. Анан билбейм, жан дүйнөм буну кичинемден баштап эле кесиптесем болот да. Негизи тамак аш бышырган, таттууларды бышырган мен кичинемден баштап эле ушинтип жасап келем. Анан сатууга чыкканым Москвадан баштап эле онлайн саттым, офлайн саттым, онлайн, офлайн курстарды ачып, ошодон бери келатам. Анан буну дагы курс кылып чыгарып, анан сатуу менеджерлерим азыр бул курстарды да сатып атат. Бир эле неме эмес, бизде 604 рецепт, колбаса курстары, сүт азыктары азыр Кыргызстанда жок, сыр азыктарынан бери чыгарганбыз. Үйдө жасалган чүйгөн колбасаларды дагы кантип жасайт окутуп үйрөтөсүз? Баарын үйрөтөбүз. Билинчиктин 20 түрүнөн бери ошолордун баарын үйрөтүп келебиз азыркы убакта. Эгерде өзүңүз сыяктуу фудблогер болсо, бирок ал онлайнга чыга албай жатса, сиз ага продюсер болуп, башкача айтканда, ал фудблогер сиздин конкурентиңиз да. Продюсер болуп, аны онлайнга алып чыгасызбы? Алып чыгып беребиз, анын курсу бар, баягы насибинчи негизичи. Биз биринчи карап көрөбүз, баягы чындап киреше чыгабы айымдарыбыз. Бул меме курс эмеспи, айымдарга пайдалуу курспу, ошолордун баарын отуруп алып команда менен анализдейбиз, көрөбүз, анан макулдугубузду беребиз. Анан биздин немеге туура келбей калса, макулдугубуз бааларына, элдин чөнтөгүнө неме кылабы, ошолордун баарын карап көрүп, сөзсүз түрдө макулдугубузду берип иштеше беребиз. Көпчүлүк учурда кандай эксперттер кайрылат негизи? Бизге Байер эксперти, Кытай курсу, анан көбүнчө американский YouTube курсу көп кайрылып атат. Ушундай курстар. Фитнес тренерлер, йога тренерлер, баягы арыктаткан, Алар бизге кайрылбайт. негизи мына ушул тармактагы эксперттер дагы продюсерлерге кайрылса болот дегеним да. Алар да кайрылса болот. Негизи алар да курсун сата албай эле жүрүшкөндөр болсо, бизге кайрылса, бизге чындап туура келсе, айымдарыбызга жардамы тие турган болсо, Кыргызстанда сөзсүз түрдө иштешүүгө даярбыз. Анан эми мен азыр сизди эксперт эмес, продюсер эмес, эксперт катары суроо бергим келип атат да. Мисалы, айымдарда көпчүлүгүндө эң оңой эле пирог бышырса, кээде пирог көтөрүлбөй калат го. Эмнеге ошондой болот? Духовканы бат-баттан ачып карай бергенге. Негизи духовканы ыстарда 160 градуска койгондон кийин 1 саат салдыбы немени? Пирожныйды. Ошол боюнча духовканы ачпаш керек. Бышканга чейин ачпаш керек. Биздин айымдарыбыз ачып көрүшөт да. Качан көтөрүлдү, канча көтөрүлдү деп. Ошондо да көтөрүлбөйт. Көтөрүлгөндө убакта да муздагандан кийин кайра түшүп кетет. Эгерде ачып койсоң, бышып атканда көтөрүлгөн менен кайра түшүп калат экен да. Эч качан духовканы ачпаш керек. Анан мисалы, кээ бир айымдар жөн эле аралаштырып койсо эле пирог сонун көтөрүлүп бышып калат. Кээ бир учурда сиз сыяктуу эксперттердин рецепттерин карап, мынча грамм экен деп граммдар менен салсаң дагы кээде көтөрүлбөй калат да. Ошо эмнеге болот дегеним да. Эмнени туура эмес жасап атат алар? Мен алардын кандай жасап атат көрбөпмүн. Негизи мен өзүм бисквиттерди жасаганда 3 эле азыктан жасайм. Жумуртка менен сахар, ун болду. Башка эчтеке кошпойм бисквитке. Сода, дрожь кошуп отурбайм. 3 эле немеден азыктан
торт жасайм. Көпчүлүк Үч айтат эле го, азык. мен разрыхитель да коштум, сода да коштум, көтөрүлбөйт деп. Демек разрыхитель, сода кошпосоң деле көтөрүлөт экен торт. Жумуртка, сахар, ун болду 3 эле азыктан. Миксер менен жакшылап аралаштырыш керек. Сарысын, жумуртканын сарысын Өзүнчө? бөлөк, агын өзүнчө, агын миксер менен аралаштырып алгандан кийин сахар эригичекти аралаштырабыз, андан кийин жумуртканын сарысын салып эле унду салганда уже лопатка менен аралаштырып эле болду, духовкага салып коюң. Моондой болуп эле көтөрүлөт, сонун болот эле. Мынакей урматтуу көрүүчү, айымдар, эгерде сиз дагы ашканада өзгөчө бийик болуп көтөрүлгөн пирогдун рецептин издеп жүрсөңүз, Махабат айымдын баракчасына барып көрүп келсеңиз болот. Же болбосо таттуулардын түрүн бышырганды үйрөнгүңүз келсе, көпчүлүк айымдар фуд-блогер катарында кирешеге чыгууну каалайт да, үйдө отуруп эле борсок бышырабы, блинчиктин 20 түрүн бышырабы, себет нандарды жасайбы, айырмасы жок, үйдө отуруп эле баягы тамак аш бышырып эле акча табууну көбүрөөк каалайбыз да. Анткени баягы үйдө отурасың, балдарыңа деле бир четинен бышырып бересиң, анан ошо сиздин курсуңуздан окуп, же колбасаныбы, же таттууларды, тортторду окуп, анан кайсыл бир региондо ушундай ийгилик жараткан айымдар барбы дегим келет. Көп бизде тоодо эле жашаган баягы неме жок, магазиндер жок. Бир эжекебиз жакында эле ачыткы жасап, ошо ачыткыны эле айылга сатып эле кирешеге чыгыптыр. Андан кийинки кирешелерди айтып койсоңор. Булар айтып берсин дагы. Бизде бир айымыбыз эжеке таттуулардын түрлөрүн, торттордун түрлөрүн жасап, магазинге сатыкка өткөрүп, 5000 сом кирешеге чыкты. Бир күндө үйдө отуруп эле бала чакасын караганча эле 5000 сом кирешеге чыгып, бизге ыраазычылык айтып, Мырзабекова Махабат айымга терең ыраазычылык деп, үйдө отуруп мындай мага 5000 сом өтө мындай чоң деңгээлде киреше алып келди деп ыраазычылык айтышып, ишибизге ийгилик деп айтты. Сүйүндүк. Сиз дагы кошумча алып кетесизби? Хорошо. Бизге аябагандай көп эле ошондой отзывдар келет, положительный отзывдар көп келет. Себеби дегенде биздин даярдаган видеолорун көрүп эле жасаса, сөзсүз түрдө окшошот, результаттарын көрсөтүшүп, онлайнда отуруп акча табышса болот да айымдар. Негизи ошол сиздин курсуңузду сатып алган адамдар жөн эле жасаганды эле үйрөнүп койбой, мисалы сиз айткандай 20 түрүн үйрөнөбү, жөн эле аны үйрөнүп койбой, ошону кантип сатыш керек, дүкөндөргө кантип өткөрөт, кантип кардар табат, ошону дагы үйрөтөсүзбү? Ошону дагы биз үйрөтө кетебиз. Биз айтабыз да, бир эле рецептти үйрөтпөй, биз сатууну дагы үйрөт. Кардарды кайдан издейсиңер, ошолордон бери үйрөтөбүз деп. Негизи өзүбүз сатуу менеджерди окуткан үчүн аларга оңой болсун деп кардарды кантип издейбиз, ошолордон бери биз түзмө-түз үйрөтөбүз. Үйдө отурган айымдар эми канча убакыт коротот ошо сатуу менеджери болуп, күнүнө жок дегенде 500 сомдон 3000 сомго чейин акча табуу үчүн канча убакыт коротуш керек? Бизде онлайн тармакта эртең саат 9-дан кечки саат 9-га чейин, анын ортосунда кечкер телефон менен эле отура бербестен, убактысын туура пайдаланып, өзүнө график туура пайдаланып, туура график коюп алса, ошо жетиштүү. 12 саат жумушта бизде 9-дан 9-га чейин. Анын ортосунда баягы кардарды литти алып коюп, басып, үйлөрүн жыйнап, графиктерин өздөрү коюп алат да, балдарын уктатып коюп, лит менен байланышып коюп, ушинтип жүрө беришет. 12 саат эле жумуш кадимки. Элеонора айым, сиз канча саат коротосуз эми кардарлар менен иштегенде да, мисалы ошол кардарды сатып алууга даярдашыңыздар керек да, сиздер курстун баалуулугун айтышыңыздар керек. Канча убакыт коротуп анан сатуу жасайсыз? Ар бир келген литке мен 3-4 минут эле убакыт коротом. Ошол убакытта эле баалуулугун жеткизип коем, анан өздөрү байланышка чыгышат. Анан 10 минутта телефонду карап отура албайм мен дагы. Өзүмдүн убактыларымды бөлүп койгом. Мончада лит алсам, например, эртең 10 лит алсам, 1,5 саат, 1 саат отуруп байланышам дагы, иштерими кылып, обедтен кийин дагы байланышып ушундай эме кылам да. Жарым саат убактыңызды коротуп, аларга бир аз маалымат берип коесуз. Маалыматты берип, баалуулугун жеткизип, байланыша алган литтер менен, байланыша албагандарым менен дагы 1 саат убакыттан кийин дагы байланышка чыгып көрөм. Ошентип отуруп, бир күндө алган литтер менен иштешем да. Күнүнө 2 сааттай эле убакыт коротосуз. 2 саат, 3 саат кетет. Болду, ошон менен үй жумушуңузду жасап жүрө бересиз, сатууңузду жасайсыз, күн сайын айлык аласыз.
Эми чындап эле айылда отургандар сиздерден окуса сатуу менеджерликте күнүнө 500 сомдон 3000 сомго чейин акча тапканды үйрөнсө болот экен. Эми сиздерди каяктан Instagram тармактарына эмне деп издеп жазыш керек? Канча сом болот баасы окутуунун? Биз Инстаграмыбызда Махамурза деп туралы. СММщик карайт. Анан биз баасы чөнтөккө ыңгайлуу эле. Азыр курсубуздун сатуу менеджерлик курсубуз 3000. Мына ушундай урматтуу теле көрүүчү, бизде болсо жарнамалык тыныгуу, эми болсо кайрадан көрсөтүүбүздү улантабыз. Бүгүн биз онлайндагы мүмкүнчүлүк туурасында сүйлөшүп жатабыз. Чындап эле үйдө отуруп, күнүнө 2-3 саат убакыт коротуп, балдарыбызды карап, кирүүбүздү жууп отуруп эле өзгөчө айымдар акча тапса болобу деген суроонун үстүнөн көп баш катырып келебиз. Толтура курстарды сатып алып окуйбуз, эч нерсебизди сата албайбыз. Анан онлайн деген болбогон нерсе, инфосыгандар деп чыгабыз да. Чындап эле эмеби? Инфосыгандар деп сиздерге дагы айтышып, анан кайра жок кечирип койгула, андай эмес экен, көрсө чындап эле акча тапса болот экен дегендер дагы бар болуш керек, Бизге көп келишет ошентип, онлайндан алдайсыңар же болбосо мошенниксиңерби деп да келишет. Биз сөзсүз түрдө окутуп атканда биз окуучуларга да айтабыз, ошо кардарга жакын болуш үчүн өзүңөрдүн фондо сүрөтүңөр даны так көрүнүп туруш керек депчи. Алар бизге ишенбей, мошенник дебеш үчүн. Анан башында келишет ишенбей көпчүлүгү. Булдан точно чыгамбы деп кайра булардан сурайт да. Точно мен кирешеге чыгамбы, чындап чыга аламбы? Сиз канча кирешеге чыгасыз десе, булар кардарга ачыгын айтып кала деген үчүн баягы көрсөтөт экен да. Мага кече мынча сом которду, аркы күнү мынча сом которду, кааласаңыз числонун мынчасында күндө которгонун жөнөтөйүн, саат 10дордо бизде зарплата ушунча болот десе, анан деп таң калышат экен да. Бизге жумушка келишет, окууга келишет. Окуп практикада иштеп атышып, анан кийин Назгүл айымга рахмат. Бизди каттаган, ушу чегинен бери жөнөткөн, бизди ишендириш үчүн деп ошондон ишенип калышат да. Өзүң да толуктап кетсең? Бизде эң биринчи окуганда эле Махабат Мырзабекованын эң сөзү жагат, бул жөнөкөй адам кандай болсоң ошо жөнөкөйлүгү менен бол, анан кардарга башыңан өткөн эмне болду, ошонун баарын туура ачык айт депчи. Мисалы, кирешең канча болот деп, иногда 200 сом, иногда 100 сом болобу, башында канча сом алгансың, ошолордун баарын ачыгын айткының деп айткан үчүн мен бар жогун ачыгын айтам. Жашоомдо эмне болуп атканына баарын айтып, анан түшүндүрүп толук кандуу маалымат бергенге аракет кылам. Менде болуп башында 74 сом иштейсиз дагы, анан эң көп иштегенде бир күндө 3000 сом иштеп коесуз. Чектерден бери жөнөтөм да. Анан башында кайненемдерге дагы, кайын журтума дагы, өзүмдүн жолдошума дагы айткан эмесмин да. Өзүмчө биринчи зарплата алганда сүйүнгөм, 74 сом менен үчүн Махабат эжеге айткам, мен только ошо памперске эле акча чыгып калса экен, ошого эле болду. Ошо кайын журтума дагы, жолдошума дагы бир аз болсо да жардам тийсин үйдө отуруп деп дагы ошондой ниет кылган экен. Кудайга шүгүр, мынакей бир гана памперс эле бербестен жумуш ордум дагы көтөрүлдү, айлык акым дагы көтөрүлдү дегендей ушунчалык таазим, рахмат. Бишкекке чейин келип отурам да. Аксыдан баштап 12 саат жолдо мынакей жолугушууга дагы келип отурам. Иштейм деген адам баласы барбы, колунда кичинекей баласы барбы, шылтоо жок мына. Сиз бүгүн кылса берекет да. Бүгүн Бишкектеги иш-чарага атайын колуңузда кичинекей балаңыз менен келиптирсиз. Ушу жолдошу колдоп, жолдошу алып келди. Жолдошум, кайын журтум баары чогуу келишти. Кайын журтума да терең ыраазычылык, ушунча кайненем колдоп, коштоп турат. Шүгүр. Чындап эле онлайндан акча тапса болот экендигин баягы факты менен көрсөткөнүңүздөн кийин анан баары ишенип, чындап эле жасаса болот экен. Башында каршы болгон Ооба, башында мошенниктерби, койчу алданып калба деп апам, кайненем да, апам айткан алдамчылык эмеспи, корком мен тиги бу деп анан айлыгым алганда биринчи ачыгын эле айтайын, кайнатам менен кайненеме жана өзүмдүн апама 200 сомдон бергем. Сүйүнгөм, биринчи өзүмчө укмуш болгон. Үйдө отуруп ачакам караганча эле лялям менен өзүмчө бир кубанып толкундоо болгон. Анан азыр ошонун баарын көрсөтүп, зарплатамдан бүгүн мынча алдым деп баарын сүйүнүп, азыр баары колдоп, коштоп, мошенник эмес, 100% онлайнда иштесе болот экен, баары жогу колдоп, ишеним
кетти. Эми социалдык тармактардан кимди издеп, кантип издеп табабыз? Эгерде мен үйдө отурган айым болсом, бирок үйдө отуруп эле акча тапкым келип атса, кантип табам сиздерди? Каяктан издейм социалдык тармактардан? Инстаграм баракчаны кандай кылсак? Көп болуп атат, кайсысын берерин билбей жатам. 4-5 бар Инстаграмы. Себеби бизде курстар аябай көп болгондуктан ар бир баракчаны өзүнчө ачканбыз да. Анан көбүнчө эле Маха Мурза, Махабат десерт деп эле неме кылса, мен сразу эле чыгам. Ошо баракчаны көбүрөөк иштетем. Махабат Мырзабековна деп деле издесе болот. Курстарга кайрылып деле клиент болуп келсе деле толук кандуу маалымат бере алабыз. Махабат Мырзабековнага кайрылган айымдар болсо да. Сиздер сатуу менеджерликти дагы мени толук окуп үйрөтөсүздөр. Мисалы таттууларды бышырганды, билинчикти, анан колбасаларды дедиңиз, дагы эмнелерди окутуп үйрөтөсүздөр? 604 мастер-класстагы биздин мастер-классыбызда торттун түрү бар ал жакта. Арзан торт, кымбат торт, андан сырткары повар навес болуп иштесе болот. Айымдарыбыз, тамак аштын түрлөрү бар. Бир эле ошол эмес, биз ал жакка аялдарга тиешелүү бизде байыр каргоз курсу менен Өзбекстан курсун да кошуп койгонбуз да, ал 604 мастер-классыбызгачы. Себеби дегенде баягы үйдө эле отурган айымдар таттууларды бышырып, ашканасын бизнеске айландырып ошентпестен дагы бир ошо каргозду оптом баасында бир эле уштук алдырып дагы заказ кылып өзү неме кылса болот деп ошо каргоз курсун Өзбекстандыкын аларга белек катары кошуп койгонбуз биз. Дагы айымдарыбызга жардам болсун деп. Эмне үчүн аталышы 604 деп аталат курстун аталышы? Ал жакта 604 ресебиз бар. Бир эле бул жакта ал менин эле курсум эмес, ал жакта Мариям деген айымдын, Ширин деген айымдын, Расагүл деген айымдардын 4-5 эксперт бириктирген курс 604 рецепт ал жакта. Демек 604 рецептти бышырганды үйрөнөт экенсиздин курсуңуздан. Жөн эле үйрөнбөй, анан ошону кантип туура иштетип, сиз айткандай ашканабызды кантип бизнеске айлантабыз үйрөнөт экенбиз. Жакшы. Айтканда нолдон баштап бизнесин өнүктүрүүгө чейин жардам беребиз да, сонун мүмкүнчүлүк. Анан ошо каргоз боюнча дагы окуп, товар алып келип саткандар барбы сиздерде? Биз азыр аны жакында эле бонус катары берип атабыз, азырынча жок. Андан сырткары бизде SMM таргет курсу бар, YouTube курсу бар. Сатуу менеджерлик курстары бар, ошолордун баары. Инстаграм баракчаны кантип туура иштетиш керек, таргетти кантип кетириш керек, мына ошолордун баарын. Кантип сатуучу видео тартыш керек, кардар алып келе турган видеону кантип тартат, рилсти. Ошолордун баарын үйрөтөбүз, кантип адес менеджерден безналог таргет кетет, ошолордон бери үйрөтүп, 3 күндө уже таргетолог кылып чыгарып заказ аларса болот. Негизи көпчүлүк айтып калышат да, мен видео тартып эле атам, же рекке чыкпайт, же кардар келбейт деген көйгөй көп да онлайнда. Видео тартып блогер болууну баштагандар көп, же болбосо кайсыл бир эксперт видео тартат, бирок такыр эле рекке чыгып көтөрүлбөйт да видеосу. Демек сиздер ошол эксперттерге туура видео тартканды дагы туура монтаждоолорду бүт үйрөтөбүз. Сонун экен. Эми сиздерге эркин микрофон берейин, телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алыңыздар. Мен баардык айымдарга, Кыргызстандагы айымдарга айтмакчы элем, ушу сатуу менеджерликте онлайнга келиңиздер, онлайнда өнүгүңүздөр, үйдө эле отуруп депрессия болбостон биздин курска келиңиздер, көптөгөн билимдерди алыңыздар. Бул чыныгы боло турган, зарплата боло турган жашоо. Ошондуктан келиңиздер, окуп кетиңиздер. Назгүл айым. Урматтуу айымдар жана айымдар, үйдө отуруп эле аябай стресс болуп депрессиядан арылам десеңиздер, Мырзабекова Махабат айымга 10 жылдык тажрыйбасы бар, Москвадан жана Казакстандан билим алып келген терең, билимдүү, күчтүү эксперт продюсер Мырзабекова Махабат айымга кайрылып, онлайн тармактан нолдон баштап бизнесиңизди көтөрүүгө кошуп келипсиздер. Кайрылсаңыздар болот сөзсүз. Эленур айым. Мен айтпай эле Сиз дагы онлайндан акча тапкан айымдардын катарын толуктайсызбы? Анан аларга башка үйдө отурган айымдарга кандай кайрылууңуз бар? Чындап эле тапса болобу же көз боемочулук бекен? Үйдө турган айымдардын баардыгы колунан келет, Кудай кааласа. Ишениңиздер, главное өзүңүздөргө ишенип, сатып аткан курсуңуздарга гана ишенсеңиздер, ошондо сиздерде сөзсүз түрдө
жыйынтык болот. Келиңиздер, окуңуздар, ишениңиздер. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Ар кайсыл Кыргызстандын аймактарынан келип, мына ушинтип биздин эфирге чыгып бергендигиңиздер үчүн, анан көптөгөн айымдардын сиздер айткандай үйдө отурганда үй тиричилиги менен алып урушуп жүрүп, өзүңө көңүл бурбай калайсың, чарчайсың, кээ бир учурда налып баштайсың, эч нерсе жакпай баштайт, депрессияга түшөсүң, же болбосо урушчаак болуп баштайсың, анан жолдошуң менен бат урушуп калышың мүмкүн. Мына ушул учурда атайын бир курстарды сатып алып, жөн эле сатып албай, анан ошол курсу менен кантип акча тапса болот экендигин сиздер үйрөтөт экенсиздер. Мына ушул жумушуңуздардын, онлайндагы жумушуңуздардын өзүрүн көрүп, көптөгөн айымдарга туура жол көрсөтүп, үйдө отура алып эле акча табууга жардам берип жүрө бериңиздер. Дагы далай айымдар мына ушул жерге эфирге келип, мына мен дагы мурда онлайндан акча табат десе, ишенчү маселем көрсө, чындап эле үйдө отуруп эле баламды карап, кирин жууп отуруп эле акча таап атам деген айымдардын катары көп болсун сиздер сыяктуу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен чогуу биргеликте онлайн туурасында сүйлөштүк. Чындап эле үйдө отуруп алып эле телефонубузду туура пайдаланып, онлайндан акча тапсак болобу деген суроо чындыгында азыр онлайнда баарыбызды түйшөлтүп келет. Мына ошондуктан бүгүн дагы студияга конокторду чакырдык элек. Бүгүн бизде маектөрүбүздө конокто Махабат Мурзабекова, продюсер, эксперт, ошондой эле Назгүл Зиябекова, роп менеджер, ошондой эле Элеонора Чалабаева, мына ушул Махабат айымдын курстарында кураторлук кызматты аткарган айымдар бүгүн бизге конокко келип, көпчүлүк айымдардын көйгөйү болгон, кайра курс сатып алып, кирешеге чыга албай жаткан, болдучу курс сатып албачы деп жолдоштору, ата-энелери урушуп калган айымдар болгон болсо, курс сатып ала берип тажаттың бизди, же өзүңүз курс сатып ала берип тажап, бирок кирешеге чыга албай жаткан болсоңуз, сиздин суроолоруңуздарга мына ушул бүгүнкү конокторубуз жооп берди деп ишенем. Көрсөтүүнү мен Жазгүл Кудайбердиева алып бардым. Кийинки көрсөтүүгө чейин сак саламатта аман эсен туруңуздар. Негизгиси ар бир айым үйдө отура алып эле чындыгында эле кирешеге чыгып, баягы финансылык сабаттуулугу жогорулап, башка бирөөгө көз каранды болуп, кел памперске акча берип койчу, же муну алат элем, тигини алгым келет дебей, өзүнүн жанында акчасы бар болуусун биз сөзсүз түрдө каалайбыз.